Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге дасыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек Проспект Мира метросу, Проспект Мира көчөсү 39А, байланыш номерибиз +7926 630 79 63. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүз алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Чүйдө 2 завод курулат. Акылбек Жапаров капсула салды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусундагы Ысык Ата районунун Кант шаарында Кант ТШИ труба шифер ишканасы заводунун жаңы линиясынын имаратынын жана Ысык Ата районунун Ивановка айылында Асыл таш керамика заводунун имаратынын пайдубалына капсула салууга катышты. Кант ТШИ заводунун кеңейишине катышкан Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан сырьёлук базага кум, шагыл, топурак, гипс, мрамор, гранит жана башкаларды курулушка керектүү байлыктарга ээ экенин айтып, жакынкы жылдарда өлкөдө ири курулуштар жүрөрүн, заводдон чыкчу продукциялар өзүбүз үчүн абдан зарыл болорун жана Кант ТШИ заводунун модернизациялоого, кеңейтүүгө Министрлер кабинети кызыктар экенин белгиледи. Ушул заводдон чыккан продукциялар менен илгери Алматы, Байконурга чейинки курулуштар салынган. Азыр дагы трубалар, шиферлер, плиталар эл аралык талаптарга жооп берет. ЭСтин реестрине кирет. Заводдо ISO стандартына шайкеш келген өзүнүн лабораториясы бар. Демек, завод ички гана муктаждыкка эмес, экспортко багытталган ири ишкана. Биз цемент, шифер, кирпич жана башка курулуш материалдарынын жаңы линияларын ачууга, алардын экспортторун көбөйтүүгө, мамлекеттик инвестиция жасоого даярбыз, деди Акылбек Жапаров. Белгилей кетсек, Кант ТШИ заводунун жаңы линиясы автолавтык газ бетон өндүрөт. Долбордун жалпы суммасы 12 миллион АКШ долларын түссө, аны 8,5 миллион АКШ доллары Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду каржылап жатат. Муну менен кошумча 120 жумуш орду ачылат жана өлкөгө жылына салыктык жана социалдык чегөрүүлөрдөн 100 миллион сомдон ашуун киреше түшөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ошондой эле Асыл таш керамика заводунун курулушуна капсула салып жатып, 7 миллиондон ашкан өлкө калкынын 60%-ын жаштар түзөөрүн, мына ошол жаштарга ушундай завод фабрикаларды ачуу менен жумуш орундарын түзүү, экономика түзүүчү ишканаларды ачуу, колдоо жана өнүктүрүү мамлекеттин башкы артыкчылыгы болуп жатканын белгиледи. Завод ызычу эмес, тынч, зыяндуу таштандыларды чыгарбайт. Заманбап технология менен иштеген келечектин заводу болот. Заводдун мамлекетке тийгизген пайдасы эбегейсиз чоң болот. Мамлекетке салыктык жана социалдык чегөрүүлөрдөн ири кирешелер түшөт. Завод ички гана муктаждыкка эмес, экспортко багытталган ири ишкана болот. Бир жагынан токтоп турган ишкананын ордуна кайра жандандырып жатканыңыздар үчүн рахмат. Экинчи жагынан заводду эң жакшы жерге салып жатасыздар. Логистикалык жактан стратегиялык точкада турат. Түндүк түштүк жолу өтөт. Экспортко чыгарууга Карадарыяга жакын темир жол станциясы бар. Сырьё жактан карьер жаныңарда, деди Акылбек Жапаров. Белгилей кетсек, Асыл таш керамика заводу карапа, такта жана керамогранит өндүрөт. Завод ишке киргенден тартып 300гө жакын адам жумуш орду менен камсыз болот. Жумушчулардын 70-80% жергиликтүү элден алынып, калганы инженерлер, технологдор, программисттер жана башка адистер болот. Бул долбордун жалпы суммасы 34,6 миллион АКШ долларын түссө, анын 25 миллион долларын Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду каржылап жатат. Министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров завод, фабрикалар менен ишканалар бардык техникалык, экологиялык жана санитардык нормаларды сактоо менен курулуп иштелиши керектигин баса белгиледи. Ал эми мамлекет тарабынан өлкө бюджети үчүн салык жана социалдык төлөмдөрдү төлөгөн атамекендик ишканалар өзгөчө колдоого алынаарын билдирди. Депутат Элдар Сулайманов Баткен жана Алай районундагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине 30 000 сом кошумча төлөм бөлүп берүүсүн талап кылды. Жогорку Кеңештин Ата журт фракциясынан эл өкүлү Элдар Сулайманов Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен облусу жана Ош облусунун Алай району боюнча кызматкерлеринен билдирүүлөр келип түшкөнүн билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында былтыр Баткен жана Лейлек райондорунун аскер кызматкерлерине кошумча төлөмдөр боюнча токтом кабыл алынганы менен аларга 30 000 сомдон кошумча төлөм каралган эмес. Алар ар бирине 30 000 сомдон бөлүп берүүнү суранышат. Куралдуу кол салууда да өз милдеттерин так аткарышат. Чек арадагы аскерлерге колдоо көрсөтүүбүз керек, деди эл өкүлү Элдар Сулайманов. Урматтуу Алмазбек Акымжанович, жакында менин атыма өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен менен Ош областынын Чоң Алай районундагы башкармалыктын кызматкерлери кайрылышты. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, буга чейин Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 19 сентябрдагы номер 314 Кыргыз Республикасынын аскер кызматчыларына жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерине акчалай үлүштүү төлөө системасын өркүндөтүү жөнүндө жарлыгын аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети токтом кылган. Ушул эле токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн жана башка аскердик түзүлүштөрүнүн аскер кызматчыларынын акчалай акысы жөнүндө жобонун 102 пунктунда Баткен, Лейлек жана Чоң Алай районунда туруктуу кызмат өтөгөн Коргоо министрлигинин, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине 30 000 сом үстөк акы төлөө каралган. Аталган кызматкерлердин жанында күн түн дебестен өз милдеттерин так аткарган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине аталган үстөк акы каралбай калган. Мындан улам аталган токтомго өзгөртүү киргизүү менен Баткен, Лейлек жана Чоң Алай районундагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинде кызмат өтөгөндөргө дагы үстөк акыны 30 000 өлчөмүндө кылып берсеңиздер жакшы болот эле. Алар деле куралдуу кагылыштарда өзүлөрүнүн милдеттерин так аткарып жатышат. Чек ара чырында иш үстүндө жүрүп окуу учкандар дагы жок эмес. Чек ара аймактарында кызмат кылган кызматкерлерибизди бир колдоп койсок жакшы болот эле. МЧСте кызмат өтөгөндөр ушул маселени чечишин аябай күтүп отурушат. Андыктан дагы бир жолу аталган токтомго өзгөртүү киргизип берсеңиздер жакшы болот эле. Мен аны суранам. Сколько нужно времени, чтобы купить новую квартиру? 1 год, а может 5 или 20 лет? Вам больше не стоит беспокоиться об этом. Исламский финансовый кооператив предлагает вам приобрести недвижимость на бартерных условиях. Вы обменяете свое авто на первоначальный взнос своей будущей квартиры или дома, а также получите рассрочку до 25 лет. Нажмите подробнее, и мы вас с удовольствием проконсультируем. Жер мафиясы чүйдө алдамчылыкка шектүүлөр кармалды деп билдирди Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы. Маалым болгондо 5 март күнү милицияга Аламүдүн районунун тургуну кайрылган. Анын айтымында 2014-жылы өскөн Ордо жаңы конушунун жер тилкесин 8 соттук сатып алып, үй салган. 2022-жылы жерге мунапыс жарыяланган. Буга байланыштуу бардык керектүү документтерди чогултуп кезекке турган. Анан бир жаран пайда болуп, номер 154-контурдагы 4 гектар жер АЗДС'нин участогу бар деп ага таандык экенин айтып, аны бошотууну талап кыла баштаган. Бул аял тууралуу дагы 39 адам ушундай арыз менен кайрылышкан. Алардын баары өскөн Ордонун тургундары. Бардык фактылар кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык менен каттоого алынган. Милиция кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 1965-жылы туулган ЖТ жана 1981-жылы туулган ЭУ кармалып, алар убактылуу кармоочу жайга жайгаштырылды. Тергөө иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Акыйкатчыга тоскоолдуксуз иштөөгө мүмкүндүк бергиле, активисттер депутаттарга кайрылды. 60-тан ашык активист, журналист жана коомдук ишмер парламент депутаттарына кайрылуу жолдошту. Алар эл өкүлдөрүнүн акыйкатчы Адыр Абдрахматованы кысым көрсөтүүдөн коргоого жана ишин тоскоолдуксуз улантууга мүмкүндүк берүүгө чакырышты. Активисттер жана укук коргоочулар депутаттар Абдрахматованын 2022-жылдагы Кыргызстандагы адам укуктары жөнүндөгү баяндамасын үзгүлтүккө учураттуу менен адам укуктарын сактоо маселесине кайдыгырым мамиле кылышты деп эсептешет.
Жогорку Кеңештин 19-апрелдеги жыйынында депутаттар Абдрахматованын баяндамасынын аягына чейин укпай жана суроо бербей туруп, анын отчеттун кабыл албоо боюнча добуш беришкен. Анда Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Бакытбек Сыдыков докладты кабыл албоону чечсе, кесиптеши Кундузбек Сулайманов Абдрахматовага карата ишенбөөчүлүк көрсөтүүнү сунушташкан. Бирок ал өз позициясына толук кандуу жүйө келтирген эмес. Парламент депутаттары акыйкатчы ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча талкууну жакынкы жыйындарда карашы керек. Тилекке каршы депутаттар бул тармактагы адам укуктары боюнча иштерди талкуулоонун ордуна докладка акыйкатчы кызматын аркалап жаткан алгачкы аял, алгачкы укук коргоочу айым менен эсептешүү үчүн курал катары мамиле кылышты деп айтылат активисттердин кайрылуусунда. Алар Абдрахматовага акыйкатчы болуп иштеген 1 жыл ичинде өзү жетектеген институттун ишмердүүлүгүн, ага кайрылган ар бир адамдын укугун коргоого багыттаганын белгилешти. Алар Абдрахматова активдүү болуп, ыкчам чара көрүп жаткан көз карашын айтуудан коркпогонун, анын ичинде жарандардын, саясий ишмерлердин, журналисттер менен блогерлердин дагы укугу бузулганы боюнча пикир билдиргенин айтышты. Жарандык жана саясий укуктар боюнча калыс позициясы жогору жактагылардын анын ишмердүүлүгүнө нааразы болушунун негизги себеби катары кабыл алдык деп кайрылууга кол койгондор акыйкатчы унчукпай турбашы керек деп белгилешти. Кайрылууда эгер Абдрахматова мөөнөтүнө мурда кызматтан алынса, бийлик укуктары тебеленгендердин үнүн угуу мүмкүнчүлүктөн ажырайт деп белгиленет. Аны кызматтан четтетүү демократияга жана кыргыз коомчулугунун эркин духуна каршы белги катары кабылданып калышы мүмкүн деп эсептешет активисттер менен укук коргоочулар. Ошондой эле алар президент Садыр Жапаровго жана эл аралык уюмдарга акыйкатчынын айланасында жаралган чукул кырдаал боюнча пикирин билдирүү өтүнчү менен кайрылышкан. Атыр Абдрахматова Жогорку Кеңештин тандоосу менен акыйкатчы кызматына 2022 жылдын 2-мартында дайындалган. Ага чейин ал Борбордук шайлоо комиссиясында төраганын орун басары болуп иштеген. Келерки аптада боомдо ары бери каттоо чектелип турат. Себеби Боом Капчык айында Бишкек Нарын Торгаш жолунун 129-чакырымында таш кулатуу иштери болот. Бул туурасында Кыргыз темир жол ишканасынын маалымат кызматынан кабарлашты. Таш кулатуу 24-апрелден тарта башталып 28-апрелге чейин уланмакчы. Күндүз саат 9:00-дөн 15:00-га чейин маал менен чектелип, транспорт бир тилке менен гана өтүп турары айтылды. 30-40тан ашык автоунаа топтосо таш түшүрүү иштери токтоп, аларды өткөрүүгө уруксат берилет. Мындай иштердин аталган тилкеде таш кулоо коркунучун, кырсыктын болушун алдын алуу максатында жасалып жатканы кошумчаланды. Ош, Жалал Абад жана Баткенде коопсуздук 2023 машыгуусу өтөт. 25-27 апрель күндөрү Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын аймагында коопсуздук 2023 биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуу өтөт. Бул тууралуу Коргоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык азыркы учурда командалык штабтык жана мобилизациялык машыгууга даярдыктар кызуу жүрүүдө. Ага куралдуу күчтөрдүн башкаруу органдары, президенттин Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараттары, Жалал Абад шаарынын мэриясынын, Алай Кадамдай жана Базар Коргон райондорунун администрациясынын өкүлдөрү, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аймактык бөлүктөрү катышышат. Сосновкада жаш бала жолдо каза болду. Чүй облусунун Жайыл районунун Сосновка айылында оор жүк ташуучу унаа жаш баланы сүзүп кетти деп билдирди окуянын куөлөрү турмуш басмасына. Белгилүү болгондой 22 апрель күнү саат 19:30 чамасында мектептин жанынан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу болжол менен 6-7 жаштагы баланы сүзүп кеткен. Бала жолду жөө адамдар өтүүчү жерден кесип өткөн. Жүк ташуучу унаа түштүк тарапка бара жаткан, бала жаракатынан улам окуя болгон жерден каза болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча жүк ташуучу унаанын айдоочусу милиция бөлүмүнө жеткирилген.